дары дармек, жер семирткичтер аябай көп нерсе бар экен. То есть осы өсүмдүктөргө керектүү нерселердин баарын биздин магазинден тапсаңыздар болот. Алдын ала грибковый оорулардан сакташ үчүн. Дыйкандарга деле көчөт сатабыз. Черри красный, черри желтый бар. Бычий сердца бар, Волгоград сочный болот, колхозница средний болот. Надо садить один на большой горшок, и он полностью все заплетает. Это сорт называется Колиус конгер. Бука байланганга жакшы да. Петушок деген гүл болот, бар сомдон. Басы. Бул эшиктин гүлү. Кагаздары 350 сомдон. Багбанчыларга мынакей алмуруттар бар экен, конгиляс. Питомникте бизде питомниктер бар, ошо мына момда сүрөтүндө турбай питомниктер. Сотка берип атпайсызбы? Мобильный телефон. Андан эмне деген радиация чыгат. Ошонун баарын абаны тазалап, ошо радиацияны адамга кислород кылып чыгарып бере турган гүлдөр моолар. Ураган деген жанагы ото чөпкө. Сплошное действие дейт. Саламатсыңарбы, урматтуу мекендештер, урматтуу дыйкандар. Биз жумушубузду улантып атабыз. Агород сүйүүчүлөр, дыйкандар, биз кичинекей базар таптык. Мен мурун ит базар деп билчимин. Ичинде көп нерселер бар экен, көчөттөр бар экен, гүлдөр бар экен, дары дармек, жер семирткичтер аябай көп нерсе бар экен. Ушу базар каякта жайгашкан десеңер, мынакей бияк бети Ош базар, Кулиева көчө, бияк бети Баткен базар болуп калат да, мына жерде темир жол бар. Азыр ушу ичине кирип базар менен бир сыйра силерди тааныштырып коелу. Эмне бар, эмне жогун баарын көрүп чыгалы. Мындай мини кичинекей бутик бар экен. Гүл челектери турат, үрөндөр бар экен, газондор бар экен, химикат дарылар бар экен, гуматтар, айтор көп нерсе бар экен. Саламатсыңар, кандайсыңар? Өзүңүздүн дүкөнүңүз менен тааныштырып кетесизби? Биякта эмне сатасыңар? В основном основной товарлар эмне силердики? Саламатсыздарбы? Биздин магазин Агромеркейджи деп аталат. Бизде ошо огородко, анан кийин садка керектүү нерселердин баары бар. То есть курттун дарылары, грибковый оорулардын дарылары, ар кандай удобрениялар. То есть осы өсүмдүктөргө керектүү нерселердин баарын биздин магазинден тапсаңыздар болот. Уруктардан баштап, топурактарга чейин баары бар. Давайте мы чекесинен бир сыйра айта кетпейсиңерби? Мынакей бул жерде бизде газондордун түрлөрү турат. Биздики баары прямая поставка, Россиядан келет товарлар. Оптом и в розницу бардык товарлар. Ушул жакта мынакей упаковкадагы газондор. Бул жакта болсо мынакей бизде сидираттар. Сидират деген сидират бул деген өсүмдүктү отургузардын алдында жериңиз начар болсо, өсүмдүгүңүз жакшы өспөй жатса, биринчи ушул сидиратты отургузуп, анан кийин башка өсүмдүктү отургузсаңыз, ошол жерде абдан жакшы өсөт. То есть бул сидираттар ошол жерде азот менен, калий менен камсыздайт. Плюс ошол жерде чөптөрдү чыгарбайт, курттарга да жакшы, курттардан дагы арылтат. Демек сидират деген бир универсальный бир продукт. Бул органикалык удобрение деп айтылса болот. То есть эчкандагы курт кумурскаларга, зыянкечтерге да каршы нерселер бар. Ооба, бул ошондой нерселер. Анан бул жакта гранулированный удобрениялар бар, минеральный. То есть деген булар сууга эрибейт. Булар деген бир аз убакыттан кийин постепенно суу тийген сайын акырын-акырындан эрип, анан өсүмдүккө как удобрение, азык катары барат. Булардын баары ошондой удобрениялар. Формулалары ар кандай. Айжан. Менин атым Айжан. Айжан айым, газон дедиңер, эмелерди унутуп калып турайбы? Бааларын да бир сыйра айтып кетесиңерби? Газондан баштайлы. Так, мен сиздерге розничный бааларын айтайын. Булар болсо 700 сомдон бир упаковкасы, то есть 1 килограмм. Мына могулардагы, булардагы. Бул упаковкаларда 1 килограммда 2 килограммдан баасы бир упаковкасы 1000 сомдон. Анан кийин могу газондор, булар эң эле мыкты газондор, то есть премиум класса деп айтып коебуз биз. Бир упаковкасы 1200 сом. Анан кийин ушул газон деп атпайсыңарбы? Бир упаковкасын баасын айттыңар. Ушул упаковка канча жерге сатууга жететин дайыма? Мынакей өзүнүн упаковкаларында негизи 25-50 квадратный метр деп жазылып турат. Бирок деген 25-30 квадратный метрге ушу практика жүзүндө өзү жакшы отурат. То есть кара жер калбайт, бардык жары жап-жашыл болуп, сочный болуп, жакшы красиво түшөт. Келди, мандыгы айтып кетели. Так, бияктарды айттык. Бул жерде мынакей могул жактарда кумурсканын дарылары турат. Ондай гранулированный препарат от муравьев деп коебуз биз өзүбүз. То есть булар деген сууга суу тийгенде эрийт, бирок деген муну деген кургак боюнча чытап койсо, бул деген уясына ташып барып, ошол жактан кумурскалардын баары өлөт. Бул ошондой препараттар.
Бул мынакей 200 граммы 150 сом. Анын ушунун эле 75 граммовыйлары бар. Теги жакта туруп калыптыр. Алар 80 сомдон. Балалардын сөзсүз түрдө бар айтып кеткиле. Производство аяктыкы ошо. Россия баары биздикиле российский препараттар. Анан кийин булар деген өсүмдүктөрдү отургузардын алдында жерди обработкалаптыр. Мунун отургуза турган препараттар, то есть муну кургак боюнча эле чытап коёт. Бул деген ошо жердеги курттардын баарын өлтүрөт. Мисалы үчүн эгин жыйнайбыз күздө, эгин жыйнагандан кийин жерди күзүндө кээ бирлер айдап салат го. Ошонун алдында эле сээп туруп, анан айдап койсо болот. Ооба. Ушул нерселер. Бул канчадан? Булар 150 сом. 150 сом. Так, булар деген органикалык удобрениялар, то есть деген булардын составында эч кандай химикат жок. Кургак боюнча эле себилет. Бул жакта деген могу весенний, то есть бул ошо жазында бериле турган органикалык удобрениялар, бардык өсүмдүктөрдүн түбүнө сепсе болот. Артында бардык аннотациясын бары жазылган, кандай өсүмдүк болсо ошого жараша себилет. Баасы 100 сомдон 1 килограмм. 100 сом. Органикалык десеңиз мынакей, көрүүчүлөр. Анан кийин бул жакта мына мондай фитоспорин деген препарат турат. Бул деген өсүмдүктөрдү алдын ала грибковый оорулардан сакташ үчүн. Муну деген биринчи 400 грамм сууга чылап алат. Анан ошол 400 грамм суудан кандай максатта колдонсоңуз артында баары жазылган, ошого жараша дозасы кетет. Бардык өсүмдүктөргө колдонулат. Мунун составында полезный бактерии, орусча айтканда. Ошо грибковый ооруларга каршы алдын ала да берсе болот, ооруп калса дагы колдонсо болот. Баасы 80 сом. 80 сом. Үстүндө гуматтар бар экен, гуматтардын акыты канча? Могу фульва гумат Ивановсинский, булар органикалык удобрениялар, 1 литри 220 сом, жарым литри 150 сомдон. Анан бул жакта мынакей, бул жакта дагы түрлөрү болот. Мунун Ивановсинский с триходермином деген. То есть бул деген 2 в 1. Бул грибковый ооруларга да каршы, плюс еще и как органикалык удобрение. 1 литри 300 сомдон. Так, все. Бул жакта мынакей удобрениялар турат. Булар гүлдөрдүн түрлөрүнө, мынакей бул гүлдөй турган гүлдөргө, азалия деген гүлдөргө, фиалкага, орхидеяга, декоративный, гортензия деп кете берет. Булардын баалары 70 сом, бир упаковкасы 20 литр сууга расход. Гүл сүйүүчүлөр болсо мынакей бул дүкөндөн деле көп нерсе албаса бар экен. Түрлөрү бар. Биогумус дейт. Мондай кулпунайга биогумус тууралуу кыскача айтып кетесиңер мынакей. Бул дагы органикалык удобрение. Получается, ушунун баары 230 литр сууга эсептелген. Так, эч кандай химикаты жок. То есть 15 граммын 10 литр сууга раствор кылып, сууга берет. Жесеңиздер да өзүңүздөргө зыяны жок. Тоже российский препараттар. Бир упаковкасы 100 сом. 100 сом экен. Биогумус кулпунай сүйүүчүлөр. Бул жакта бизде уруктардын түрлөрү турат. То есть биякта помидор, огурцы, бадран, пияз, савис, ошо овощная культуранын бардык түрлөрү, зелендердин да уруктары бар. Булардын баары огородко рассчитанный кичинекей упаковкадагылар. То есть 1 граммдан 5 граммга чейин болот бир упаковкасы. Баасы 25 сомдон өйдө кетет, сортуна жараша. Бул жакта эшикке өсө турган гүлдөрдүн уруктары баары, тоже 1 жылдык, 2 жылдык, анан көп жылдыктардын түрлөрү бар. Тоже баалары 25 сомдон өйдө кетет. Гүл сүйүүчүлөр. Бул жакта үйгө өсө турган гүлдөр, комнатный гүлдөр. Курт жабышканда берем алып бербөдүңүз беле? Азыр байка, 1 минут. Ошондой эле. 1 минут. Так. Азыр. Мына бул жакта деген удобрениялардын баары илинип турат. Үйгө, в основном үйдөгү кичинекей территорияга рассчитанный баары. Балары ар кандай эмес. Дравиндер 30 сомдон, агриколалар 35тен, анан бул жактагылар тоже 30 сомдон. В основном 25-30 сом да бияктагылар. Бүт баары түрлөрү менен. Анан кийин моякта дренаж деген булар деген жанакы гүлдөрдү отургузардын алдында эң түбүнө салынат. Булар дренаждар. То есть булар орусча айтканда циркуляцию в почве они улучшают и воздухообмен. И лишнюю влагу они в себя впитывают. Бул ошондой нерсе. Да, эң түбүнө эле салып коет. Бул ошондой нерсе. И булардын объемдору да ар кандай 2 литровыйлары бар, 1 литровыйлары бар, крупный фракциясы бар, средний фракция, мелкий фракциялары бар. И булар ушундай. Булар 80 сом. Анан кийин монсу 100 сомдон и астында дагы 70 сомдуктары дагы бар. Бул жакта мына гүлчелектин түрлөрү турат. Келип көрсөңүздөр болот. Баары ошо бизде российский, турецкий,
Анан өзбекистанский биздин да горшоктор бар. Ошо Биздикилер бар ба? Бизде производство бар. Местное производство. Это вот мондай сыяктуулар, күрөңдөр. Бул биздики. А так мына үстүндөгүлөр турецкийлер, молар российскийлер бары, мына молар российскийлер. Анан мына мондай сыяктуулар булар өзбекистанский. 15 сомдон өйдө горшоктор. 15 сомдон өйдө. Гүлчелектер 15 сомдон өйдө. Мына ушундай магазин бар экен. Урматтуу көрүүчүлөр, таанышып алыңыздар. Бул базарга кирер менен эле сол жагында болуп калат экен, Мейли, чоң рахмат. Саудаңыздар болсун, рахмат чоң. Эми биздин урматтуу көрүүчүлөр бияка келгенде толугураак түшүндүрүп бересиңер да, ар бир сорттун өзүнүн товарын, консультациясын, мындай адис катары көп маалымат бере аласыздар, Ооба, келиңиздер. Урматтуу көрүүчүлөр. Мына базарга кирер менен эле сол жагында жайгашкан Агромир деген магазин бар экен. Агромир мынакей ичинде азыр көрдүк. Эми азыр биз кийинки магазинге кирели, мына Агровет сервис деген магазинге кирели дагы, ичинде таанышып чыгалы. Жүрүңүздөр. Биякта жалаң дары-дармектер сатат экенсиңиздер, Бир кичине тааныштырып кетесиздерби? Ассаламу алейкум. Өзүңүздү тааныштырып, анан биздин көрүүчүлөр менен учурашып, анан биякта эмнелерди сатасыңар, эмне бөлүктөрдөн турат дүкөнүңөр? Айтып коесуздарбы? Жок, мындай эле карап турам. Ассаламу алейкум. Бизде ошо малжандын өсүмдүктөрдүн дарылары бүт. Дарылар жана мисалы үчүн колорадский жук, жанагындай ар кандай. Колорадский жук, өсүмдүктөрдүн дарылары, гербицид, чөбөн өлтүргөнгө, жүгөрүнүн, картошканын, алма бактын курттарына бүт дарылар бар. Бүт дарылар бар. Гүлдөргө витаминдер, жалбырактан берилчү. Бүт витаминдер бар. Малжанга, альбен, ивермек бүт баары. Аптовый бада, көбүнчө аптовый жиберебиз да региондорго. Региондорго жибересиздер. Региондорго жиберебиз. Бул производство каяктыкы көбүнчө? Производство основной Россия. Россия. Кытайдан алдырабыз. Основной Россиядан, көбүнчө Россиядан алдырабыз. Россиядан келет. Эми биз бул базарды тарткан кирдик, эми ар бир товарларга токтолбойбуз. Азыр бир сыйра үстүлдөн тартып алалы. Анан базарды тартып кете берели. Рахмат чоң. Урматтуу көрүүчүлөр, биз биринчи бул магазиндер менен биз тааныштык. Эми базардын өзүнө кирели. Азыр сатуучулар менен биз силерге баалар менен эмне сатканын баарын көрсөтүп кетели. Жүрүңүздөр. Мына бул жерде карасак, бул жерде деле үйрөндөр көп экен. Анан гүлчелектер бар экен. Азыр ушул бияқта сатып аткан эжекелер менен таанышып, сурайлы эмнелер сатылат, эмнелер жок экен. Ана карагылачы. Аябай кооз гүлдөр. Негизи май айы, аябай сонун ай. Гүлдөр гүлдөп аткан кез. Байкеси, ассаламу алейкум. Кандайсыз? Жакшысызбы? Соода болуп атабы? Гүлдөрүңүздөр менен бизге тааныштырып кетесизби? Чекесинен. Бул шафран. Сары шафран. Сары шафран. Канчадан ушулар? Булар розница 30дан, оптомго 25тен. Розница канча деген? 30дан. 30дан. Үчтүгүн мындай гүлчелекке отурган немелер да бар, Ооба. Жок, бул огородтук. Огородтук да? Горшок уличный да? Булар эми бааларын айтып кетесиң. Булар петуня. Азыркы база оптомго 15тен, розница 18тен. Булар вербена. Розница 35тен, оптомго 30дан. Булар виола. Оптомго 25тен, розница 30дан. Şu an emeğinin rasvetkaları, şu petunyanın. Petunyanın kızılları var ki. Kızılları var. Göv rasvetkaları satıp gitti ertemeden hiç. Düşten keyin aşağı aslatıklar kaldı. Onun aslında da sizdiki mi? O bizdiki. Bir yakta Barkıs degen gül var. Andan keyin salvia var. Andan keyin al neme Barkıs'ı. Anan bir yaktaki gvazdika var. Limnizev, türleri köptür burada. Kaçadan misal için o gvazdikalar? Gvazdikanın bazı 35'ten, optom 30'dan. Burada da agorot kalkan. Agorot kalkan, barığı bir yıllıktan. Buna gül suyucular, uşaktan gelip gül alsanızlar болады. Gülün türü var eken de, Kudayga şükür. Саламатсыз эже, кандайсыз? Биз бул базар менен мынакей тааныштырып атабыз, урматтуу көрүүчүлөр үстү. Атайын дыйкандарга арналган YouTube каналыбыз. Биз ушул базар менен тааныштырып атабыз. Ушул базарда гүлдөр, анан силерде мына көчөттөр сатылат экен. Сиздер кандай көчөттөр сатасыз? Анан канчадан болуп атат?
Биз үйгө тиккенге, огородко тиккенге көчөттөр сатабыз. И плюс ага андан тышкары дыйкандарга, дыйканчылык кылган дыйкандарга деле көчөт сатабыз. Оптом гектарлап өзүбүз деле дыйканчылык кылабыз. И дыйкандарга деле көчөт сатабыз. Булардын көчөттүн баалары азыркы учурда 3 сомдон. 3 сомдон. Бүт бардыгы. Помидор мына сортуна жараш. Бардыгы 3 сом. 2-3 сом экен, 3 сом. 2 сом 3 сомдон. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, помидорлордун Микадо розовый бар, бишкекский бар, черри красный, черри желтый бар. Бычий сердца бар, Волгоград сочный болот, колхозница средний болот, баклажан длинный, полугоркий и сладкий болгарский бар. Сладкий болгарский. Капуста деле бар. Капуста деле 2-3 сом, басы? Бардыгы 2 сомдон 3 сомдон, ооба. Огурц бадраңдар бар, сортовой бадраңдар, аякстар бар, авелла бар. Китайский длинный бар, сүйрү, узун. Байки көрүп алсынчы. Мынакей, сатып атат эже. Монун астында дедиңер гүл бар экен. Аякс деген сорттун канча? Ал Аякс деген сорт оригиналдар 15тен, обычный колдон алынгандар 10 сом. Кабачкилер бар, канна бар. Канна длинный, узун эмес. Ортончо, ортосу. Жок, канна гүл бар да, ортосу. Муну гүлчелектерге отурат да, үйгө, Үйгө деле болот, көчөгө деле болот, огородко деле болот. Көбүнчө огородго колонканын жанына отургузса аябай сон болуп гүлдейт да алар. Эже атыңыз? Гаухар. Гаухар эже, сиз канча жыл болду ушу? Бул жер ушул ачылгандан бери, базар ачылгандан бери. Мындай Google картадан карасам ит базар дейт го. Мурда ит базар болчу. Канча жылдан бери ушундай дыйкан базар болуп калды? Ачылгандан бери, жаңы ачылгандан бери жок, көп эле жыл болду. Көп эле жыл болду, э? Ооба. Могу көчөттөрдүн убактысы кайсы убактарда малдар сатасыз? Апрелден баштап июндун аягына чейин сатабыз. Июндун аягына чейин көтө береби, э? Ооба. Анткени азыр только азыр Бишкектегилер, чүйдөгүлөр келет да. Тоодогулар деле бар да. Алар июндун аягына чейин тигет алар. Ошондуктан июндун аягына чейин сатабыз. Мисалы үчүн мындай бар да, сорттордунчу кичине эрте бергени, кеч бергени, мисалы үчүн азыр Бишкектин ичинде эле ушу чүйдү эле алалы. Чүйдө өстүрөм деп кичине эртерээк түшүн берсин деген сортторду өзүңөр консультация кылып бересизби? Бул ранний, поздний менен айырмасы жок. Просто, например, урук жерге түшкөндөн баштап күн эсептейт, күн санайт. Канча эрте себилсе, ошончо эрте болот. Келе. Канча сура эле. Канча эрте тиксе, ошончо эрте бышат. А так эме ранний, поздний айырмасы жок. Поздний деле эрте тигип койсок эрте бышат. Ошол эле. Июндун орто чендерин аяктарына чейин помидорду отургуза берет, капустаны деле отургуза беришет экен да? Июндун аягына чейин отургузса болот. Мынакей. Поздныйдарды, например, бир кардан кийин көзүбүз көктөрүн терип алабыз да, көк помидорду. Аны июлдун башында тигебиз аны. Июлдун башында тигебиз, аны бышпайт да. Биз просто эме көгүн терип алабыз. Кызартып кайра сатабыз аны. Гаухар эже, могул көчөттөрдү силер теплицаларда, парниктерде өстүрөсүңөр, өзүңөрдүн технологияларыңар барбы, э? Өстүрүп ошол өстүргөн жерде мисалы үчүн удобрение эмелери менен берип, хумустан берип өстүрөсүңөр да турабы? Же мурунку эле технология менен колдоносуңар? Мурунку эле технология менен. Бирок бир аз беребиз. Көп эмес, селитра, амофос бериш керек. Эмнеге дегенде селитра бой өстүрөт, амофос жер жумшатып турат. Бир аз беребиз аны. Ошо кайсы малдарда баштайсыңар ишиңерди? Февралдын аягында. Февралдын аягында көчөттөрдү парниктерге отургузасыңар. Теплицага. Анан уже апрелдин башынан чыгабыз. 10-15-теринен баштап. Чоң рахмат Гаухар эже. Соодаңыз болсун. Ишиңерге ийгилик, интервьюңузга рахмат, э? Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, ушул базардын ичинде мынакей түрлүү көчөттөр бар экен. Могу кулпунай сиздики эмес, э? Бардыгы менен. Кулпунай канчадан? Кулпунайдын бир штугу, көчөттүн бир штугу 4 сомдон экен. Эмне сорт ошол кулпунайдыкы? Черный принц, долгоиграющий. Кулпунай черный принц экен, долгоиграющий. Көп жылдык. Кар чүкчө бере берет ал. Азыркы сорттор бар, чоң отборный. Ал бир жылда бир түйөт. Бул болсо көп жылдык. Огороддор кар чүкчө бере берет да, о. Же талаларга көп отурсам. Талага деле боло берет. Ооба, бар. Урматтуу көрүүчүлөр, эгер огородко да отурсам десеңер, талаларга да көп көчөт керек болсо, ошо Гаухар эже сизде. Ооба, кайрыла берсин. Мейли, саламатта болгула. Жакшы, рахмат. Мына урматтуу көрүүчүлөр, май айы гүлдөрдүн айы экен.
бул базарда көрүп атасыздар, аябай гүлдөр көп, түрлүү гүлдөр бар экен. Азыр бизге бул эжекебиз кичине гүл боюнча дагы маалымат берип кетет. Здравствуйте. Вы можете рассказать, сначала поздоровайтесь с нашими зрителями, потом расскажите. Сейчас, подождите, не торопитесь. Хорошо. Вы можете сейчас рассказать о своих цветах, потом познакомитесь с нашими зрителями, поздоровайтесь и расскажите более подробно, и цены тоже, да? Хорошо. Здравствуйте, меня зовут Валерия. Так, ну что я продаю? Я продаю в основном однолетники. Также наша семья занимается очень давно растениями, и мы возим растения из Европы в черенках, вегетативки, то есть тут можете посмотреть, это вегетативные петунии. Их очень мало кто возит, потому что это дорогостоящее такое достаточно себе удовольствие. Получается, стоимость такого растения стоит 350 сомов. Вот, держу. Это получается... Вот. Да, это они, получается, они приходят совсем маленькие к нам, в таком вот примерно состоянии. Мы их привозим к нам сюда в Кыргызстан, садим, акклиматизируем, чтобы наши клиенты не жаловались, и выращиваем их. Продаем, получается, по 350 сомов, вот такие вот. Также, этот горшочек стоит 350 сомов, да, этот горшок стоит 350 сомов. Это называется цветунья, это новиночка у нас. Цветуния. Все привыкли к петунии, а это цветунья. Смотрите, вот. Какой красивый цветунья. Да, смотрите, также из калибраху, это маленький такой цветок. Суть в том, что ее надо садить один на большой горшок, и он полностью все заплетает. Валерия, получается, вот эти у нас, когда семена сажают в Кыргызстане, не вырастают, что ли? Есть семена, но, знаете, когда новинка, они приходят в черенках, чтобы компании сделать оборот, поэтому они продаются дороже. Поэтому, да, на следующий год это будет все же в семенах, как вот, допустим, давайте у меня... Ага, давайте, держите. Да, вы спасибо. Ага, будете. Так будет проще. Вот, допустим, вот эти в прошлом году у нас были в черенках, мы их продавали так же, как вот эти. В этом году есть семена, мы продаем в семенах уже по 100 сомов. 350 и 100 сомов. То есть вроде год разница, а цена колоссальная. А кто берет эти в основном вот эти цветы? У нас как продаются они? Спросом? Они пользуются спросом. Да? Да. Покупают, да? Да, людям нравится, потому что это эмоции. Кто даст эмоции? Смотрите, какие красивые цветы. Вот. Также помимо дорогих растений есть однолетники. Допустим, вот эта вербена, она стоит 40 сомов штука. Это максимальный ее рост 10-15 сантиметров. Семена мы привозим с Америки. То есть это оригинальные семена. У нас сейчас привыкли, покупают семена. Получается, вот покупают готовый черенок, потом собирают семена, на следующий год садят, дешевле продают. Поэтому не всегда все, что дешево, это хорошо. И вот львиный зев, допустим, он двулетка. Вот. Это однолетка, это двулетка. Она тоже стоит 40 сомов, но он красивый, он разрастается шапочкой такой вот весь. Будет такая шапочка и растет до самого снега. Если его занести домой, он будет многолетний. Но об этом никто не знает. Это в огороде его в основном выращивают. Да, его в основном в огороде, либо в горшках. Он очень красиво смотрится. Сколько стоит? Он стоит 40 сомов. 40 сомов? Да, он 40 сомов. Тут разнообразные цвета. Вот это, например, новиночка в этом году. Розовый. Так, что еще показать? Ну вот, смотрите, у вас еще вот таких да, это горшки навесные. Горшках. Это вот кто не хочет сразу садить, ждать, пока вот из вот этого вот вырастет. Проще купить горшок, он стоит 600 сомов. Вот, садят и все, просто ставят, поливают и радуются жизни. Вот кому больше нравится, кто хочет сэкономить, или у кого, допустим, есть горшки, они берут в черенках вот в таком вот виде. Сколько стоит вот этот? 600 сомов он стоит. Как он называется, еще раз скажете? Так, это цветунья. Тоже цветунья? Да, это тоже цветунья. Классно. Вот. Что еще показать? Давайте вот нижние ряды тоже покажите, ознакомьтесь. Так, это водосборы. Их все знают как водосборы. Вот. По-другому он называется аквилегия. Она многолетка. Также, получается, стоимость ее составляет 200 сомов. Есть гайлардия. Она будет 30 сантиметров ростом, большие цветки, и вот так вот, как облако она будет полностью, и до самого снега цветет. Это уже более такое любительское. Многие считают их за комнатных, потому что их можно держать в комнате, но чаще всего, ну, типа в комнате, если на улице они многолетние, но на улице они становятся больше. Это называется колиус. Колиус, вообще да. Прикольный цветочек. Да, он гордится, наверное, как правильно сказать, своим именно вот листочком. Листочек становится побольше. Это сорт называется колиус конги. Цветочек становится большой, не цветочек, а листочек, сори. Листочек становится большой. Они стоят 100 сомов, вот такие вот.
Они потом вырастают примерно вот до такого состояния. Ой, такая красота. Да. Потом есть вот такие, это тоже колиусы, но это считаются коллекционные колиусы. То есть они тоже будут большими, они стоят 200 сомов. Вот они будут побольше, но это уже разнообразие. Видите? И их плюс в том, что абсолютно разные цвета. Если как солнце попадает, если попадает мало, другой цвет. Если попадает больше, то цвет будет, естественно, насыщенней и более ярче. Да, это вот интересное растение. А вот это как крапива на крапиву? Да, это, знаете, как будто капли вот так вот крови разбросали. А, это не мусор, да? Нет, это не мусор, это вот... Это его такой естественный. Да, это его такой естественный цвет. Если свет, точнее, на него будет лучше падать, то он будет прям ярко-ярко, вот тут вот красные такие крапинки. Вот. Ну, что классно. еще показать? Валерия, вы прямо любите цветы, да? Это неудивительно, женщины любят цветы. Ну, смотрите, давайте, мы же вообще с базаром ознакомляем людей. Потом, скажем, вот это же главный вход, правильно? Да, это главный вход. Вот, уважаемые зрители, как зайдете на главный вход, чуть пройдетесь метров 20. Первый ряд. И вот здесь Валерия сидит. Вы можете у нее все цветы получить. Все, спасибо, Валерия. Успехов вам, хорошей торговли. До свидания. До свидания. Мынакей, бұл Валериядан кейін эле биякта атыңыз ким байке? Сыргак. Сыргак мырза бар экен. Бул киши дагы гүлдөрү көп экен. Кичине үстүртөн гүлдөрүңөр менен тааныштырып, андан кийин сортторун, бааларын айтып кетесизби? Билбейм, арал. Кел, мен кармай берейин, силер өзүңөр көрсөтүңөр. Например, могу баркысы бир жылдыктар бул 15 сомдон да. Каржы канча күлдө бере берет? Бирөөсү. Могу шафран деп коюп, пакеттин ичинде 20 штукта. Бул дагы бир жылдыктар, бирок бул гүл мага чоң ачылат да, площадьта, мемөрдө, парктарда могу турат да көбүнчөсү. Парктарда, Анан могу герандары бул көбүнчөсү мен комнатный поставды да азыр менде. Мага герандар, сортовойлор бар. Качаник дагы бар, монетканы, глазки, комнатный бар, көп жылдыктар. Алар кайта мема боло берет. Гүлдөй берет. Көп жылдыктар канча сом турат бир гүлчелекте? Ойто 150 сомдон 3 бар. Мары 300төн. Олар 300 сомдон кел. Бул канча многолетний булат, туурабы? Ооба, многолетний. Наркы ящиктарда 200 сомдон. Наркы жакта тургандар 300төн. Анан, например, могу дагы гүл бар. Гүлгө чыгып көрсөтөчү, сону көрмөк. Баземен деген гүл, бул көп жылдык өсө берет да. Манчалык размер өсөт, тынбай гүлдөй берет. Аз гүлү турат, гүлдөп бүтөт, 1 жума 2 жума салат, анан кайта гүлдөй берет да. Бул 200 сом. 200 сом бир гүлчелеги менен кошо, Мо сиздердики мо? Гардентер жерлери. Чоң рахмат. Ишиңерге келик. Накей, урматтуу көрүүчүлөр. Момундай дагы көчөттөр бар экен. Эмне көчөттөр? Саламатсызбы? Саламатчы. Булар садовый гүлдөр да. Садовый эшиктин гүлдөрү, садовый. Гарта метеличте. Накей, сүрөттөр да бар экен, урматтуу көрүүчүлөр. Канчадан бир гүлчелекте? Булар 1,5 миң сом. 1 штук? 3 жылдыктар да. Булар уже 3 жылдыктар. Быйыл гүлдөп берет. А бул Жок, буларга уже 3 жыл болду дегеним да, а негизи бул өзү көп жылдык гүл да. Көп жылдык. Көп жылдык. Көрүүчүлөр. Бул негизи көп жылдык экен, бирок бир өсүп келген. Келаткандагысы 3 жыл болду да, буга 3 жашка толду дегендей да. А так булар өзү көп жылдык гүлдөр. А могу эмне гүлдөр экен? Бул барбаристер, декоративный гүлдөр. Декоративный барбаристер канчадан? Декоративный барбаристер, булардын да баасы 1,5 миңден. Атети, Бул фикс. Фикс. Бул Канча сом? Бул 800 сом. 800 сом. Накей, урматтуу көрүүчүлөр, биз уланта берели. Накей ушул жерден мындай түрлүү гүлдөр бар экен. Бияк бетинде ушундай жем сатат экен. Накей, жемдерди көрсөңөр болот. Арпа, будай, жүгөрү, кебек, сулуу, ичмен, пшеница бүт бар экен накей. Дагы аябай көп гүлдөр бар экен. Саламатсыз эже. Болот акырындан. Мындай бир өзүнчө өсүмдүктөр көп экен. Тааныштырып кетет. Анан бааларын айтып кетесизби? Биздики кустарниктер, көп жылдык кустарниктер. Эмеден кечкүгө чейин гүлдөй тургандар, постоянно гүлдөй тургандар да. Гортензиянын 2 түрү бар. Метеличный гортензия, анан крупнолистковыйлар. Метеличныйлар.
Метелчатыйлар мына болот. Мекелчтилер, гортензия. Мындай ванила прайс, Санта прайс дегендер бар. Канчадан ушулар? Булар ошо 1,5 миңден өйдө да. 2,5 чейин. Ана момдай крупнолистковыйлар бар. Булар болсо, булар да жайы менен гүлдөйт. Момдай чоң кустарник болот. Бул сүрөттө бар экен, карабачы. Могулар момдой болуп калган. 2,5 миңден 5 миңге чейин бар. 2,5 5. Пиондор бар, мындай сортовой пиондор. Ак каемочкасы кызыл болгон. Булар 1,5 миңден. Тигинде климатис гүлдөрүбүз бар. Астильба бар. Мындай вьющий розаларыбыз бар. Вьющий роза канча сом? Вьющийлер 500 сомдон, 250 сомдон бар. 250 сом, 500 сомдон. Могу гүлчелектилердин ичинде. Булар болсо комнатный вьющийся, булар дагы эме деплодения деген гүл, постоянно гүлдөйт. 3 түрү бар бизде. Канча сомдон? Булар 800 сомдон берип атабыз. Ошо 3 кайсы 3 түрү бар? Кандай? Кайсы түрлүү 3 түрү бар деп атасың? 3 түрү, бордовый бар, кызылы бар. Анан кийин розовый цвет бар. Цветтер менен түрлүү түрү бар экен да. Ар жак сиздикиби? Бияктыги эжекеңдики, биздики фойнилар бар. Рахмат эже, содоңуз болсун. Биякта ушул гүл отдел экен да жалаң, Рахмат. Мынакей биз толук эле базарды тарта берели. Урматтуу көрүүчүлөр, максат биякты эмне бар, эмне бияктан таба аласыңар деген нерсе болуп атпайбы? Мына артында биякта уруктар да бар экен. Жүгөрү дейт, будай, экспорт беде. Мынакей азыр ичинен да биз кичине сурап көрөлү дагы эмнелер бар, эмнелер жок. Ассаламу алейкум. Жакшы иштериңер болуп атабы, соода болуп атабы? Буякта үйдөн уруктар бар экен. Ушул кандай уруктар сатып атасыңар? Канчадан сатып атасыңар? Килограммы канча, оптом канча? Биз силер тааныштырып кетесиңерби? Мен дагы турам. Бизде ошо баардык уруктар бар. Жүгөрү, арпа, буудай, эспарцеп, беде. Мисалы ар бирөөнүн баасын айта кетели. Мындай местный жүгөрүлөр бар. Местный булар, Өзү Кыргызстанда. Местный да бар экен. Манас деген сорт. Баасы ошо 120 сомдон килограммы. 120 сом. Эспарцеп бар. Беде бар экен, мынакей беде. Эспарцеп уруп, Кочкордуку 70 сомдон килограммы. 70 сом килограммы. Бир мешөөгө канча сом? Бир мешөк ошондо 1200 ушундай болуп атты. Мейли анда килограммда эле айта берле. Беде арпа да бар. Арпа уруктук, бул 6 кырда сорту. Местный эле Полтавканка. Килограммы 28 сомдон. Малга берилүүчү бардык жемдер бар. Жүгөрү, арпа, буудай, дробленый, комбикорм, Oasis фирмадан келген бардык жемдер бар да. Oasis фирмадан келген, Анан малды семиртүүчү мондай жымыктар бар. Баасы 25 сомдон килограмм. Бука байлаганга жакшы да. Бука. Будайдын баасы ошо азыркы учурда 25 сомдон болуп атат. Будайдын баасы 25 сом 1 килограмм. Сафлёрдун да баасы 25 сом. 25 сом. Сатуучу. Жүгөрүнүн да баасы 25 та. Бул баары местный эле? Местный. Майами деген сорт. Майами деген сорт экен, Мынакей, могу базар менен киргенде эле түз кирип келгенде ушул урук саткан жер экен. Урматтуу көрүүчүлөр. Атыңыз ким? Атыбыз Тимур. Тимур деген мырза сатат экен. Ушул жерден мынакей түрлүү үйрөндөр бар экен, комбикормдор бар экен. Аябай көп ассортимент. Bundan da көп нерселер бар болчу, Бар болчу, жаңы сезонду баштап атабыз. Мейли, рахмат чоң. Соодаңыз болсун. Биз ушу базарды элдер менен тааныштырып кетели дальше. Чоң рахмат. Мынакей бул жерде мындайча айтканда урматтуу көрүүчүлөр, гүлдүн бейишкен түрлүү гүлдөр бар экен да, аябай көз менен сүйүнөт экен. Эжеке, атыңыз ким сиздин? Назерке. Назерке айым мына үйрөн урук саткан жердин жанында өзгөчө гүлдөр сатат экен, карагыла. Булар эшиктин гүлдөрү, могул жакта турган гүлдөр. Бул жакта бар үйдө өстүрүлө турган гүлдөр болот. Негизинен буларды эшикке отургузса дагы болот, моңарды. Бирок үйгө дагы отургузуп койсо болот, кээ биркилеринчи. Анан булардын топурактарын карап өстүрсө эле бардык эле гүл жакшы өсөт. Келе мо чекесинен оларды айтып кеткилечи. Петушок деген гүл болот, бар 30 сомдон баасы. Бул эшиктин гүлү. Бийиктиги 40-60 сантиметрге чейин болуп өсөт. Андан кийин мондай куча болбойт, бирок бир аз бийигирээк болот да, жалбырактар эле густой болот. Булар 30 сом баасы. Бүштүгү. Ооба.
Анан кийин Түштүгү 30 сом экен. петушок. Анан булар деген бархатсы шафран деген гүлдөр болот. Буларды жакшы алышат, аябай себеби деген булар куча болуп гүлдөйт гүлдөгөндө. Аябай чоң топ болуп 7-8 гүл ачат бир эле түптөн. Булардын дагы баасы 30 сом. Эшиктин гүлү бар, бирок бир эле жыл өсөт. Анан кийин аркы гүлдөр бар, катарантус деген гүлдөр болот алар. Катарантус гүлдөрү деген бийиктиги 30 сантиметрге чейин болот. Анан алар жайылып жакшы өсөт. Аларды бирок сууну көбүрөөк бериш керек, сууну көп талап кылат. Анан эң жакшы гүлдөр могу остик деген гүлдөр болуп айтылат, ромашкага окшош булар. Анан булар аябай коюу, анан чоң болуп гүлдөйт. Эң жакшы гүлдөр негизи ушулар болот эшиктин гүлдөрүнөн. Адамдардын эң жакшы көрүп алган гүлдөрү тети веселые ребята деп жакшы көрүшөт. Георгиния деп айтылат. Ошолор сары. Ошолорду көрсөттүң? Ошону да жакшы көрүшөт. Көбүнчө веселые ребята деп, анан Георгиния деп айтылат. Олар Георгина, ошондой болуп айтылат. Георгина. Канчадан ушун бир штугу? Булар 80 сомдон болот, 70ден 80ден болот бир штугу. Булар аябай куча болуп, булар да жакшы гүлдөйт аябай. Булар өзүнчө отургуш керек экен да? Булар жердик, эшик огородко экен. Огородко отургузулат, бирок чоң горшокко коюп үйгө да койсо болот. Тетиги эмне лимонбу же? Алиандра деген гүл алар. Алиандра деген. Алиандра күзгө маал гүлдөйт алар. Мынакей урматтуу көрсөтөт, чоң болуп бак болуп сыяктуу турбайбы? Чоң гүлчелектерде. Ошол Алиандра деген гүл экен. Мунун эмеси жокпу, сүрөтү? Сүрөтү булар азыр гүлдөй элек пока жок. Гүлдөй элек экен. Бирок бул канчадан? Бир горшок канчадан? Соседка бирок тети монча 1 1,5 миң 1700 болот. Булар походу 5000ге чейин болуп калат болуш керек. 1,5-дан 5000ге чейин экен булар, 7000 8000ге чейин болот. Булар кымбат болот. Анан гүлдөр аябай сонун ачылып, булардын жыты жакшы гүл болот. Жыты жакшы аябай. Жыттуу экен аябай. Ушуганда гүлдөр сонун болуп чыккан. Жыттуу гүл экен булар. Мейли, рахмат, соодаңыз болсун, биз калгандарын тартып кетерели. Биз мынакей гүлдөрдү тартып бүттүк. Бияк бурчунда, базардын бир бурчунда тоокторду, кааздарды, жөжөлөрдү сатат экен, урматтуу көрүүчүлөр. Мынакей көрүп алсаңыздар болот. Мынакей каазддар да бар экен, тооктор да бар экен. Айтор бул канаттуу куштар да бар экен. Давайте каланында эле көрсөтүп кетели. Эмнелери бар экен көрсөтүп коелу. Бройлерный утка 150 сом. Кааздар 350 сомдон, домашний тооктор 750-800 сом. 3 айлык подручный балапандар 250 сом. Индуктун чоңу 2000 сом, инкубатор 300 сом. Индук могу дагы бар. Жөжөлөрү 1 айлыктан ашып калгандары 500 сом. Ама өрдөктөрдүн балапандары? Өрдөктүн балапандары 150 сом. 150 сом, Аркылар, каастар, алар 350 сом. Каастын балапандары 350 сом, Ооба. Коёндар 350 сом. Базардын бияк бетине келдик. Базардын бияк бети бул бурчу ошол тооктор, үндүктөр, каастар сатылат экен. Көрсөттүк жаңы эле. Бияк бурчунда элдин баары уже тарап кетиптир. Бирок биякта жанагы көчөттөр, малинаныкы, ине жалбырактуу, хвойныйлардыкы, малина а жакта өрүктөрдүкү турат. Ушул жакта да бир тартып кетели, жүргүлөр. Мынакей бияк бөлүмү, мына биянан чыгып кетет экенсиңер. Бияк бөлүмү ошо. Биягы кичине эле гүл экен, калган баары көчөттөр. Бул жерде помидордун көчөттөрү жүрөт мынакей. Багбанчылардын дагы базар экен бул. Багбанчыларга мынакей алмуруттар бар экен, конгиляс, өрүк, шабдалы, алма. Мына жерде груша, талгарка дейт. Мына көчөтү бар экен. Могу көчөттөрдүн бул өзү сатуучу өзү тартылгысы келбей атыптыр. Көчөттөрдүн баасы 200-250 сом тегерек экен да. Барын эле көрсөттүң да. Мына биягында дагы көчөттөр бар экен, мынакей. Мына курма дейт, курманын да көчөтү бар экен. Фундук, гранаттын да көчөтү бар экен. Сатуучулар кетип калыптыр. Бизге толук маалымат бергенге мүмкүнчүлүгү жок. Бирок ушул сатылат экен да, бизде өстүрсө болот экен ушунун баарын. Сирен гүлүнүн да көчөтү бар экен мынакей. Базар жабылып калды. Бирок көрсөк болот экен, нелер бар экен. Көчөттөргө помидор если балконго отургузса болот. Балконго отургузса, ошо гүл көчөттөргө
мындай огороду жок жерлерге ушун балконго отургузсат, терезелерге койсо болот, рассада кылса болот буга да. Ошол рассада помидор ошол эле бадырганда ушаба болсо. Ооба, баардык момундай однолетний гүлдөрдүн баарын отургузса болот. Моолор канчадан айтып коебуз? Могу агы канчадан? 350дөн. 350дөн. Ушуга помидор өтүшсө болсо болот. Болот. Момундай чоң челектерге да отургузса болот помидорлорду. Мында астында тешиктер бар экен да? Тешиктери бар, поддону бар өзүнчө. Карагыла. Мында атайын бияктан эми аба кирсин деген. Аба кирет. Бу жерде астында поддону бар. Лишний суулар болсо куюлат астына. Монун суу агы 350 сом экен. Могу көрөңүчү. Ал деле ошондой. Булар 300 сомдон российский горшоктор. 300 сом российский. Бул өзбекстанский горшок 250дөн өйдө. Чоң гүлчелектерчи алды? Чоң гүлчелектер 350дөн 500-600 сомго чейин. 350 сомдон 600 сомго чейин экен. Биякта торф дейт. Грунттар. Готовый даяр грунттар бул жерде. Гүлдөрдү отургузганга уже берде витаминдердин баары камтылган. Ичинде перлити бар, вермикулити бар. Бунун астына, горшоктун астына дренаж коюп эле гүлдү отургуза берсе болот. Рассадаларды отургузса болот. Мындай торф бар экен да, торф. Бүт өсүмдүктөргө жара берет да? Торфту жаңы тамыр чыгарыш үчүн колдонулат да бул. Канчадан могу бересиз? Ал 400 сом, 350ден бери. 400 сом экен. 350 сомдон берип атыптыр. Грунттарчы канчадан? Грунттар 350дөн, 400дөн, момундай 150дөн бар, 100 сомдон бар. Мындай 2 килограммдык кара топурактар бар, алар 50 сомдон. Мындай кара топурак, бул өзүбүздүк отечественный, а булар башка Россиядан келген грунттар. Горшоктордун баары түрлүү. Бул жер да сиздики, Ооба, бул жакта. Бул жер молар эмнелер? Бул жакта корнеиндер, дары-дармектер, гуматтар бар экен. Гумат. Газон травалардын уруктары, гүлдөрдүн, жер эмелердин, овощ фруктулардын уруктары бар. Мынакей карагылачы. Көптөн сар экен да. Селитраны момундай кичинекей пакетиктерде сатышат экен. Газондагы удобренияларды кичинекей пакетиктерде сатылып жатат. Мындай үрөндөрдө гүлдөрдүн үрөндөрү, түрлүү гүлдөрдүн үрөндөрү бар экен. Помидор, редиска, капуста, айтор бүт эле бар экен. Газоновая трава спортивная, газоновая трава гномик дейт, газоновая трава универсальная дейт. Эми газондор деле азыр актуальный болуп калды. Газондор деле элдер коросун кооз кылгысы келет, сулуу кылгысы келет. Ушул жерде ушул базардан тапсак болот экен. Саламатсыз эже, кандайсыз? Сиз биякта сатуучу болуп иштейсиз бул базарда, э? Сатуучу, гүл өстүрөм, гүл сатам. Мындай туруп койсоңуз, мындай кичине зрительдерге. Биздин Агролайф KG YouTube каналыбыз бар. Ошо дыйкандарга жардам болсун деген максатта канал жаралган. Ошолор менен учурашып, өзүңүздү тааныштырып, анан бул базар жөнүндө кичине кыска маалымат берип, анан кийин өзүңүздүн товарларыңыз боюнча айтып кетесизби баалар менен кошо? Рахмат. Саламатсыздар, көрүүчүлөр, сатып алуучулар дебейми? Атыңыз ким эже? Жылдыз. Жылдыз эжебиз ушул базарда иштеп Мен ушул базар ачылгандан бери иштеп келатам. 10-жылы ачылган, 2010-жылы. Ошондон бери 13 жылдан бери иштеп келем. Өзүм өстүрөм. Өзүңүздү өстүрөсүз? Өзүмдү өстүрөм, анан ошо келгендерден алып сатам. Алмашуу жолу болот бизде. Менде жок гүлдү тигил кишиден алып, ал менде гүлдү алып кетип, ушундай система бар да базардын эмесинде. Анан гүлдөрдүн баалары ар кандай, эми кандай деп айтсам, эми могу материнский сердце деп коет, өзүнүн ботаникадагы аты Гусмания. Гусмания мунун аты. Мындай болуп чоң болуп өсөт. Балалап өсөт. Молар кичинекейлери, булар дагы өсөт. Бул солубайт. Бул 2000 сом, могу балдары 1000 сомдон. Молар үйгө өскөн гортензиялар, балары 2,5-2000 ар кандай да, келишим баа менен. Могу азалия деген гүл, ал эме ичинде 5тен тамыр бар, 5 идишке бөлүп отурса болот. Үйдүкү, мустак жер жакшы көрөт. Ошо менен өсө берет. Эми бияка болсо ушул эле гүлдөрдүн эшикке өскөндөрү. Эшикке өсөт, момундай болуп өсөт эшикке. Бул канча жыл өсөрү? Многолетний? Бул многолетний жылда, бул бак түркүмүнө кирет, ботаникада. Бак түркүмүнө кирген гүлдөр. Булар жылда өзү ордунан чыгып, кадимкидей кыштап,
уйкуга кирип ойгонуп өсө берет. Сыртта туруп эле өзү Ушу эшикте эле мустакты жакшы көрөт, көлөкөдө өсө тургандары. Эже силерде бул базарда деген өзүнүн удобрениялары, жерсемдиктерди удобренияларынын баардык нерселери бар. Мына жалбырактары саргарып кеткендерге бар. Көбөйтөм дагы көп эме чыгарам дегендерге монда укаренит деген эмелер бар, дары-дармектери бар, питаниялары бар, ар бир гүлдүн өзүнүн топурагы бар. Назначенный да, бүт бар. Менде бүт бар эмеде, ассортиментте баары бар. Мына төгүлүп өскөн гүлдөргө өзүнчө гүлдөр эмелер бар. Жанагы гортензиянын өзүнүн мындай немелери бар. Гортензиянын өзүнүн жери да, өзүнүн жери именно ошо гортензияныкы да, азыркы көрсөткөн ошо гортензияныкы. Гортензиянын эмелери бул. Мына мындай кичине топурактары бар, ар кандай фирманыкы. Канчадан ошо гортензиянын гүлү? Могу 25 литрлик. Ошондо бул 600 сом турат. Биякта эже сизде эмелер бар экен, Ине жалбырактуулар бар, ине жалбырактуулар. Бул жайында да сатыла берет. Бул эмнеге дегенде бул хвойный, вечно зеленый. Дайым жашыл болуп турат, кышында, жайында. Анан бул мезгил тандабай эле, любой убакта, любой жылдын кайсы мезгилинде болсо жерге отургузула берет. Булар тизип отуруп коет. Жабык тамыр деп коет, буларды орусча закрытый корень. Корендеринде топуракта монто өсүп атат. Мындан алып чыгып туруп жерге отургузат каалаган жерлерине. Ар кандай эмелер түрлөрү бар булар. Булар уже жергиликтүү болуп калган, уже өсүп атат биякта. Булар 3000 сомдон. 3000 сомдон. Булар болсо мына мондай эмелер, булар дагы жакшы өсөт, карасаңар, мына сүркүлдөп өсүп атат. Вечно зеленый бул сорт туянын, арчанын, сымарак деген сортту. Бул любой убакта жерге отургузула берет, сонун өсөт бул дагы жакшы. Булар деле ошондой баада тигилердей. 3,5 деп 3төн берип атабыз. 3төн берип атасыз. Ама болсо жанакы жок. Бул тыт. Бул штамбовый тыт деп коет. Мөмөсүн жейсиңер, мынакей мөмөсү бышайын деп турат. Мөмөсүн жегенден кийин өзү момдай болуп бак болуп калат. Ошо анан жерге чейин тиет да, ошондо өзүңөр форма берип кесип коесуңар. Былтыркы эмелерин мына могу кесилгендер да, анан өзү быйыл да ошончо өсөт, жайы менен эмне деген өсөт. Жаңы эле май айы болуп атат, жайы менен эмне деген өсөт. Эже буларды каяктан алып келип сатып атасыңар? Бул болсо бул атайын эме питомниктердин эмелери да. Бизде бар ошондой питомниктер, Питомникте бизде питомниктер бар, ошо мына момда сүрөтүндө турбай, питомниктерде өстүрүлгөндөр да молар. Анан биз ошолордон алып, мен негизи буларды отургузуп койгонмун муну өзүм элечи. Өзүң эле өзүм ушунча өстүрүп туруп анан кайра сатып атам. Тетилер да өзүм өтүргүзүп койгондорум да. Үйдөн домашний условиялардан. Ошолор. Анан момдай гүл бар, мына азыр эле көрсөтүп айтат. Мына 3 түс, бир 3 в 1 деп коет ошо, мына момдай. Жерге отургузса болот, анан жери жоктор мындай чоң челектерге отургузуп коюп, эменин үстүнө коюп койсот эле өсө берет. Бул кар жаап, аяз уруп кеткиче гүлдөй берет. Бирок кеч ойгонот. Мисалы үчүн азыр жерде мурунку отургандар эми гүлдөп атат, гүлдөп башташты. А булар азыр спячкада, жерге отургузганда сразу кетет. Эже, урматтуу көрүүчүлөр, ушул базарга киргенде мынакей эжелер көп нерсе силерге консультацияда берет экен. Кантип отургузуп беребиз, кандай өсүш керек, кандай уход жасаш керек. Кээ бирлер сатып алып эле, кээ бирөө кооздугуна кызыгып сатып алып эле, анан туура эмес жерге отургузуп коет. Кээ бирөө мисалы үчүн күндү жаман көрөт, кээ бирөө көлөкөнү жакшы көрөт, сууну жактырбагандар бар, ар кандай ошо. Баягы ысык жерге отургузуп койгондо азыр баксактын баары эме кылып атканына байланыштуу мындай жакшы уход кылыш керек, питанияларын бериш керек. Туура, самое главное, туура топуракка отуруш керек. Анан дагы бир нерсени айта кетейин. Азыр көпчүлүк адамдар мындай гумус отургузуп эме кылып атышат. Калифорния сөөлжаны деп. Ошо Калифорния сөөлжанынын гумустар мына могу азыр базарда могулар 40 сомдон 50 сомдон сатылып жатат. Ошо биздин өзүн дыйкандар чыгарган, ошо бул эң жакшы удобрение. Эч бир эмеси жок, зыяны жок, эң жакшы удобрение болуп эсептелип атат. Азыр бизде ушул аябай актуальный болуп атат да. Ушундай эле пакеттер менен сатып келсеңер да, чаканда. Ушундай ана килограммдап сатылат да. Мөшөктөрдө жок, Анан ушулар жакшы актуальный болуп атат. Ушундайларды кошуп топурактарга, азыр топурактын баары эме болуп атпайбы, ошон үчүн ушуларды кошуп эме кылса жакшы өсөт. Үйдүн гүлдөрүнө, бөлмө гүлдөрүнө, анан эшиктин гүлдөрүнө дагы
любой растенияга ушуларды кошсо жакшы өсөт. Ооба, биз биогумус тууралуу материал жасаганбыз аябай көп. Ошо биогумус жөнүндө дагы ошо кошумчалай кетейин, ошону кошуп отургузса ар бир нерсе өсүп кетет. Анан эң негизгиси мына могулар мисалы үчүн могу жерде туруп алып эле мындай эме деле баклажка деле өсүп атат. Жерге тийсе, жерди сезгенде, жердин энергиясын сезгенде алар андан да жакшы болуп өсөт. Адаптациясы бар, бизде өскөн эч кандай оорубайт. Самый главный кайсы жерге отургузуш керек экенин баарын айтып берем мен. Туура отургузганда эле булар деле жашагысы келет, булар деле өлгүсү келбейт. Булар дагы жашоосун улантат да жерде. Эже, биздин көрүүчүлөргө кайрылып кетесизби? Ушул базар бар, анан кийин ушундай биздин ушул базарды мурда ит базар деп коюшчу, азыр эми гүл базар деп айтылып атат. Бирок бизде эч кандай афиша жок, биякта эчтеке мындай базар экенин деле билбей эле элдер өтүп кетип атышат бияктачы. Бул базардын ачылганына быйыл 13-жыл иштеп атабыз. Анан моягыбыздын баары жабык болгон үчүн биз базар экенибизди дагы элдер билбей сырттан өтүп кетип атышат. Бири-биринен уккандар ушундай болуп эле бизде реклама, жарнама жок болгон үчүн бизге киши көп эметпей калды. Мурунку билгендер силерге рахмат, конечно. Анан биздин эмебиз рекламалап, жарнамалап берсеңер жакшы болмок. Мына мисалы үчүн быйыл ушул убактарда башка жылдары бул мезгилде биз баарыбыз бүтүп сатып бүтүп калчубуз. Мен мисалы үчүн көп нерсем сатылбай ушул убакка чейин турат да. Ошон үчүн жакшылап келип алыңыздар. Мына азыр акыркы май айынын аягына чейин баардык нерсени отургузуп калсаңар жайы менен эмне деген өсүп берет. Ошону айтайын дегем. Ооба, биз азыр дрон менен тартабыз, адресин дарегин бүт көрсөтөбүз да. Азыр баардык кенедей балдардан бери сотка берип атпайбызбы? Мобильный телефон. Андан эмне деген радиация чыгат. Ошонун баарын абаны тазалап, ошо радиацияны адамга кислород кылып чыгарып бере турган гүлдөр могулар. Сууга эле салып койсоңор, кир сууну тазалайт. Натуральный фильтр. Үйгө эле ушундай эле бир чакан ёмкость керек да. Мына көрсөтүп койсоңуз. Ушуну мисалы үчүн мына могу тамыры свободно плавать этип жүрүш керек да. Мына ушуну эле сууга ыргытып койсоңор. Терең гүлчелек керек. Терең моусу мындай бүктөлбөш керек. Мындай боюнча эле, ушундай боюнча эле сууга салып койсоңор, мисалы үчүн чакан ичишке, жакшынакай вазаларга салып туруп, телевизордун, компьютердин жанына коюп койсоңор, кактустан дагы көп эме кылат. Мондай болуп гүлдөйт, гүлү жыттанат. Урматтуу көрүүчүлөр, водный дейт? Водный гиацинт. Водный гиацинт деген. Буга эчтекенин кереги жок, только сууга эле салып койсоңор, суусун алмаштырбайсыңар. Сууну ичет, кадимкидей сууда өсөт да. Сууну ичет, суу менен питаст этет, ошо суусун эле үстүнө кошумчалап коюп турасыңар, ошол эле. Андан башка, анан мунусу дагы ошо лилия деп коет, мунусу да гүлдөйт. Балалашат мондай болуп, балдарын бөлүп турсаңар мындай кылып. Балдарын бөлүп турсаңда, могу энеси гүлдөп берет. Если балдарын бөлбөй койсо, бул только балалап эле туруп алат дагы гүлдөбөй коет. Анан могу кичинекейи да чоңое берет өзүнчө. Инструкция бар, айтып берет. Анан лотос келсеңиздер, баарын айтып берем. Лотос деп жанакы аябай благородный гүл да, бул да жакшы, бул да өзү кыштап, өзү ошол. Ушул келсе баарын айтып берем, бул дагы жакшы. Бул эшиктеги пруттарга, бассейндерге кой берип коет ушул. Рахмат эже, чоң сизге, ишиңерге ийгилик. Аркы главный входунан кирип, мынакей бияк жагы чыга бериш жер экен. Бул жерде да мынакей бул апакебиз бар. Көп нерселер бар экен, өзүңүз айтып кетсеңиз эмнелериңер бар. Келиңиз, мен карап атайынчы, айтып бересим. Колуңар менен кармап көрсөтүп берсеңиз. Жок, могулар товарларды. Мына могу газоннор. Газондан менде газондун түрлөрү бар. Газондун эмеси жай өсө турганы бар, кыска боло турганы, спортивный бар, универсальный дегени бар, бат-баттан өсө турганы, анан теневой дегени бар. Алардын удобрениялары бар. Газондун үйрөндөрү, анан жер семиткичтер да бар экенсиз, Анан канчадан ушуларды бир айтып кетпейсизби бааларын? Бааларын айтайынбы? Жанагы теневой дегени 500 сомдон, универсальный деген бат-бат өскөнү Даниянын чөбү 800 сомдон килограммы. Спортивный деген басса бырышпаганы 900 сомдон. Анан декоративный деген майда өсө турганы бар, ал 1200 сом килограмм. 1 килограммы 20 квадратка кетет. Анан булардын ото чөптөрүнө дарылары, удобрениялары бар газондун. Азыр айтып бересиз да? Ошонун ичинде эле. Ошонун ичинде алар. Анан мындай химикаттар бар, тиги мына дарылар.
могулары елкага керектелчү дарылар. Елканы ине жалбырактууларга тигип аткандагысы, өсүп аткандагысы, өсүп ооруп кала тургандагы дарылары бар биякта. Булар баягы удобрениялары. Анан биякта дагы гуматтардын түрлөрү бар. Анан бул жерде болсо жанагы алмалардын эмелери. Алма дарактарынын, кустовой бардык дарактардын эмелери, дарылар жана курттарынан, тля, листовертка, цветоед деген дарыларын. Колорадский жуктун сүрөтү бар. Колорадский жукка дарылар бар. Канча ошо? Бореки Актара деген эң жакшылары 50 сом. Анан мына оорлары бактын ооруларыныкы, бактын курттарыныкы. А бул болсо ураган деген жанагы ото чөпкө. Сплошное действие дейт. Ураган. Анан мындай тайфундар бар. Бүтлөдөр, таракандардын сүрөттөрү экен. Анан агрохимиялар тигеме. Удобрениялар. Азот, фосфор, калий, магний, сера деген удобрениялар бар. Селитра, амофос, карбамид, диамофоска мешоктору менен бар. Андан тышкары иттердин, мышыктардын тамактары. Ит мышыктардын тамактары да бар экен, э? Рахмат эже. Азыр биз ошо сыртын тартып адресин көрсөтүп коелу көрүүчүлөргө.